Жара, ушул мекенге кайтеген эмес болгон үчүн келдим. Бизде бүт бары. Рахмат, Сыймык байке. Мекен үчүн күйгөн сизде патриот. Рахмат. Жигиттериңиз көп болсун. Чынында мекен үчүн жигитсиң. Азыркы сөз биздин дагы чыган кызыбыз Токтайым Үмүталиев. Sadır Japarov seni bilgen diye ойлойм. Bilgen ismi Sadır Japarov bilen. Biz oku, ağzını oku olganбыз. Анан эми мен силерден сурамадым. Силер мага ишенip кол көтөрүп айтыласыздар, биз колдойбуз. Жооп бересиз, кол койдук деп. Кол көтөрүп. Силердин атыңардан мен азыр прокуратурага кайрыла аламбы? Ачык айтыңыздар. Анда эмесе, урматтуу туугандар, Мыйзам калаасынын чегинде мен бүгүн массалык маалымат каражаттардын алдында бизди көрүп аткан калайыкка кыргыз алдында ошондой эле биздин ажоо депутаттарыбыз көрүп отурат деп ойлойм. Ошонун баарына жүздөн жүз кайрылуу менен жалпы элдин аткан ооз эки мыйзамда эки түрлүү кайрылуу бар. Ооз эки кайрылса болот, жазуу түрүндө кайрылса болот. Бүгүнкү биздин кайрылуубуз жалпы ооз эки кайрылуу деп кол койсок болобу? Кол көтөрүп коелы. Бүгүн митингге келген адамдардын саны мен жок дегенде кешишке жетет деп ойлойм. Ошол адамдардын атынан урматтуу Өткүрбек мырза, генеральный прокурор, сизге кайрылабыз. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизге кайрылабыз. Мен түшүнөм, мунапсыздык деген нерсенин эки түрү бар. Коркунучтуу мыйзамдар болсо каралбай, жеңил мыйзам болсо каралат деген саясий деген. Биздин кайрылуубуз генеральный прокурорго тез арада 3 күндүк мөөнөттө же болбосо 1 жумалык мөөнөттүн ичинде катты жөнөтүп, президент мырза жөнөтүп атайын точка койсун. Ал кайрылууда мындай деген кат берилиш керек. Жалпы элдин ооз эки кайрылуусунун негизинде Садыр Жапаровдун иши тез арада жаңы жагдай боюнча каралсын. Жаңы жагдайдын эң негизгиси эмне? Каптагаев мырза эч кандай Садыр Жапаровго жана ошол жерде чыккан балдарга карама каршылыгым жок деген чекит койгон. Эч кандай кайрылуу болбогон соң бул өтө чоң жагдай. Ошонун негизинде карап, жыйынтык чыгарып Садыр Жапаровду бошотуп, мыйзамсыз кармап отурган ошо укук коргоо органдардын өкүлдөрүн жоопкерчиликке тартсын деген кайрылуу айтып атам. Ошону колдойсуңар, урматтуу элдер. Прокурорго кайрылыңдар. Айтып кетиш керек. Садырдын эч кандай, мына Садыр Жапаров чыккан күнү 75 киши кошо чыгып Бүгүнкү күндө Садыр Жапаров 5 жылдай болду отуруп калганына, анан үй бүлөсүнө байланыштуу жагдайларга байланыштуу Садыр Жапаровду немеден чыгарып, колония поселениеге Kom,